beşten biri gelip atasınlar. Eşi köpkө oturup daha 15 minut тұрса, жаман көрмей жоқ, полицияға чаламын. Жаман көрді. Мен айттым. Жоқ, мынандай шығып бір өзі маалымат беріш керек та, турам. Бұлар вообще албай аты. Сен неге чаласың? Сен неге чаласың? Çalsam çalarım. Sen неге Давай бас кызык. Biz az посольствоға келіп отырамыз. Айта кетсеңіз азыр сізге не жардам біз дәу жол айтамыз. Біз бұл жерге 10 миллион қотарылғанын қалсаңыз қалып емес. 10 миллион бөлінген ақшаны Қырғызстандан бөлінген ақшаны азыр жеке қоғамшылықтағы барлық немелермен біргелікте бұл мұқтаж болған адамдарға азық-түлік жағынан беріледі. Ақшалай жардам берілбейді, ошоны туура түшүндүрүңүздөр. Ошол сиздер кайсы адамдардын, кайсы WhatsApp группадагы өкүлдөрдөн келсеңиздер, туура маалыматты кимдерге жардам берилет? Жардамга муктаж болгондорго күнүнө азыр 50-60 үй бүлөгө таратылып атат. Жаңы эле келсек, бизге боюнда бар адам, түшүнүп атабыз. Инвалид адамга беребиз дейт. Бизге окшогондорго сөз берсеңиз, мына бу жерде 7 область биримдиги бар. 7 областтын активисттери, райондук, айылдык башчылар менен биргеликте азыр келип атышат. Азыр көрдүңүздөр, аркасынан келишет дагы. Ошол тизмелер бар. Ар бир кайрылгандар, чындыгында муктаж болгондорго, муктаж болгон жарандарга даректери, телефондору баардыгы жазылса, чалып, текшерип, ошол жерден анан пакет менен муктаж азык-түлүктөргө жеткирилет. Азырында акчалай берет деген маалымат алып. Видеого эмне карайсыз ошондо? 10 миллион которулду, ошолго меске жардам берилет. Акчалай берилбейт деп айтып атам. Акчалай берилбейт. Азык-түлүк жагынан жардам берилет. Азык-түлүк жанагы көчөдө калып калган жарандарыбыз болсо, хостелдерге жайгаштырып атат. Ошол маселе. Өчүр видеону карачы. Отырыңыз. Адамды сурап, қойыңыз байға азық етіңіз. Ашып сөйлеп ал. Қолың өзің ашып сөйлеп ал. Ертең келеді. Сен баша түсуің керек. Ассаламу алейкум. Урматтуу Москвада иштеген мекендештер, машина айдаган мекендештер, мына кече 22 апрель 2020 жылдан баштап пропускной режим катуу күчөтүлгөн режимде алып барып жатат. Мына бүт каршеринговый компаниялардын машиналары турат, айдаганга адам жок, банкрот почти что буларчы. Кимде ким пропускасы жок болсо, жанагы арендага алган же өзүнүн жеке машиналары болобу, пропускасы жок болсо, мына кече 22 апрелден баштап Москвадагы камералар нарушенияларды фиксировать этип атат. Ар бир нарушение 5000 рубль штраф. Ошон үчүн бул закон жөө жүргөн адамдарга дагы тиешеси бар. Эгерде кимде кимдин иштеген жеринен же болбосо жанагындай себептер менен пропускасы жок болсо, аларга да 4000 рубльдан штраф. Ошондой эле пропусканы жасатып алгыла. Мэрдин сайтынан жасатасыңар. Мэр города Москвы госуслугиден жасатсаңар болот. Иштегени анан кийин постоянно иштегендерге алса болот, же болбосо жумасына 2 жолу мындай зарыл жумуштар менен чыксаңар, ошол зарыл жумуштар менен чыксаңар 5 саат алдын заказ берип жасатсаңар болот. Ал оңой эле госуслугага кирип, ошол жерде бүт информация бар. Өзүңөргө сак болуп жасатып алгыла, кыргыз элим. Мынаке туугандар, өмүрүмдө мисал үчүн катта адамдардагы өмүрүндө мындай канды көргөн эмес, мандилдин канын. Мен жаш маалымда эле көрдүм, Кудайга шүгүр. Бу канды караңыздар, тооба кылайын. Оңкап чыгат, Биздин бир кабыз эле бар, көзүбүз күйүп ап кеткибиз келет бардыгыны. Ой, астагфирулла. Мына жакта, чоң атам жакта дагы көп. Братаня, мана мандыларды карагыла. Мандылдан синталык өсүп атат дейсиң, муну кара, ой. Ана, чоң атам жакта эле бир 2 кап чыгат чоң атам жакта. Көтүңдү көл чеккендей. Айт.
Чоң атам акындыгыны баштады, элдерге мандыды салды. Чоң атам акындыгыны баштады, бек болсун мәнді теришти баштады. Айт. İzolasiyaga жаткырды мына. İzolasiyaga жатты азыр мына. İzolasiyaga. Мына изоляция. Assalomu alaykum tug'anlar. Mana bizga pomosh keldi. Bizning o'zim tarafdan geldi. Moskvada Kuzminka metroda ishlay жатқанlarga olib kelib berdi. Mana may, çay, un, kilka alып kelib berishdi. Allah razı olsun. Bizim öbür tarafta toq, mantik. Biz de öyle işleri yapanlar hep alып kelib bergenlerге çoğun rahmat. Allah razı olsun. Ошол кеңге. Кучкурбай байке, сиз өзүңүздүн оюңуздан бөлүшүп кетсеңиз анан ушу менен токтотойм. Авиакассадан пул туруп атат, билет туруп атат, алар айтты 1-июндан кийин сатылат дейт. Ошо 1-июндан кийин точно самолет баруу жокун кудап. Ал действительно ага чейин жашайлы биринчи. Ошо биринчи жашайлы. Жаман жетип алайлы ошого. Мына май айында да Кудай кааласа эми действительно кырдаал оор. Ооба, көрүп билип турасыңар, көзү жетип турат. Биздин 9-майда дагы алмаштырып койду бөлөк. Эмеге жылдырганбы, июнга жылдырган. Ооба, азыр эч ким жылдыра элек, эч ким айтып элек. Датасы айтып элек, бирок июнга жылат барбыр, көрөсүздөр. Ооба. Анан бул жерде азыр сразу эле мен кетип калам деген туура эмес. Азыр биздерге эгер самолет болгондо дагы ал эки өлкөнүн ортосунда чечилип, ал жака жетип, ал жерде 2 жума карантинде жатып, андан кийин гана үйүңөргө киришиңер мүмкүн. Конечно, топтор айтты. Ал болушу кыйын, туура түшүнүңүздөр. Азыр болбойт. Самолет жок. Самолет жок. Белки баягы учкандар мурда 1 ай, 2 ай мурда билетин алып, аэропортто жаткандарды ыйлактап ачыкка жаткандарды ошо хостелде жаткызып учурушту. Эки государство сүйлөшүп. Бүгүн учпай. Ооба. Бөлөк азыр билет алгандар уча албайт, туура түшүнүңүздөр. Аны бетке айтыш керек. Алып эле аны мындай, ооба, нары бери деп айткандын кереги жок. Туура түшүнүп бири-бирибизди колдон келишинче бири-бирибизге жардам берели. Жумуш действительно кыйналып отургандар болсо жардам берели. И так жардам берип атабыз. Эми действительно мына кыз балдар алдым дегендер барбы жардам? 300дөн ашык адамга жардам бердик. Эми Алладан эми биз эми бу жерде баягы бир группадагылар келсиңер. 300 кишинин бизде списоги бар, фактылар бар. Даже кээ бирлери жүзүмү көрсөтпөдүп атат. Ачка калсаң уяты жок. Эжеке, эми давайте бири-бирибизди сыйлайбыз. Жардам беребиз. Ал эч кандай уяты жок. Ооба, бу жерде Межпарламентский ассамблея жок, Чехова 14. Чехова 14. Бирок бул жерде мындай да. Эркек болгонубуздан кийин биз эркектер намысыбызды алып жүрүшүбүз керек. 12 мүчөбүз түзбү? Ачка калдым деп айткан эркек уят. Например, мына жигиттер бизде 30 чакты активист балдар чуркап жүрөт. Силерге окшогондой эле бул кичине тыйын табайлы деп келишкендер. Күндүз иштешет. Түндөсү ошол элден топтолгон, өзүбүздөн топтолгон продукцияны бөлүп, өзүнүн машинасы менен апарып жеткизип берип атат. Андан кийин бизге отчет берип атат. Булар бир тыйын бизден акча албайт. Туура түшүнүңүздөр. Наоборот, ушундай активисттерди мына үчөөнү кошулду. Ушулардан требовать этип алыңыздар. 30 жыл бою ушул эркек намысын сактап келдик. Эркектер мына дагы деле турат. Ошондой болушубуз керек. Биздин башчыларыбыз ушул нерсени эркектик намысын сактабай атат да, турат. Эсini сактаса, биз Кыргызстан жана алтындарыбыз менен нерден жашайт? Иштейм деген адамдар түрүндө жатат, туурабы? Туугандар мындай да, консулс уруш талашпай эле. Ооба. Аяктан кандай келсе, ошону бурмалабай, жашына жеткириш керек. Ооба. Иним бир сөз айтып коеюн да, ошо айлык албаган консулдан чынында бу жерде чече турган месага деп оңго солго бере турган акчасы деле жок консулстогунда элечи.
элечи бу жердечи. Ушу силердин вопросторуңарды жетсе, бу жерде причина кайсы жерде экенин өзүбүз билебиз. Кыргызстандан акча болсо, Кыргызстан бай болсо мындай проблема болбойт эле туугандар, ошого. Эми лишний вопросту бияктан полицияга чалып атып туура чыгыл, азыр барып алып кетип калышы мүмкүн. Ошо ооба. Мисалы азыр мына телевизорден, интернеттерден көрүп атабыз. 10 тонна, 100 тонна, 150 тонна un кетип атат. Кече жак мен кечеле көрдүм. Ошко кетти. Оштогу тааныштарыңан сурасаң, жок, аны көргөн жок. Ал ошонтип эле баягы өздөрүнө эле кетип калып атат. Эл деген элде иним айтып атпайбызбы? 300 пакетте жок деп атасыңар мына. Ошондой эле. Бир айдан бери Ал эл деген эл да. Мына Алла көрүп турат. Бирок, мына карабай мен ачамчаны жашырбайт. Болгондой айтчы. Анткени биз айтып атсак, Айтыла тургандар айтылды. Биз алгандарга жардам берип атабыз. Чынында жыл албай калып үйдө жаткан, буту сынган, операция болуп жаткандарга. Всё. Кыргыз эли бүгүн 23 апрель 2020 жыл Түштүк Корея о граница всегда буюрса ушундай Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан ушул жерге кыргыз жерибизге ушундай граница болсо жакшы. Алмасып атабыз. Граница. Ушул деңиздин боюнда граница. Ваши аплодисменты — это самый большой подарок для меня. Спасибо. Көрдүңбү достор? Кызылдан өтүп атат го гайлер, аябай срочно жүрүшү керек, а? Ой, гайлер. Дорогие друзья, когда женщина красивая, это восхитительно. Когда женщина красивая и талантливая, хочется аплодировать стоя. Черный жемчуг поздравляет Софию Ралтарусовну. Кыргыз эли, мына Солилецкийде калган кыргыз жарандар ушубуз. 17 мартта келгендер бардыгы. Уже обращение жасадык, башка кылдык. Элдин бардыгы кыйналып бүттү бул жердечи. Акипрестен, BBC'ден берип атасыңар бардыгын, Кактус медиадан берип атасыңар бул жер жайгаштырылды, тыйын бөлүндү деп. Уже элдин тыйыны калбады. 160 000 бөлүндү деп туруп, бир ай 10 күн мурун эле чыгарып койгонсуңар. 130 000 араң келди, алда күсөк болуп калганы келген жок элгечи. Бөлүнгөн акча бир жолу тамак кылганга жетип атат. Калган уже элде тамак деле бүттү, уже тыйыны деле бүттү. Айласы жок болуп калды. Биз билип атабыз, министрлер ал жерде иштей албай, проблема ошо биздин өкмөт экен уже бул жерге жетти да. Себеби уже биз пограничниктерге барып сүйлөшсөк, казактын пограничниктери уже бизге боороп, силердин посольствоңардан же МИДтен же бир консулуңар келип сүйлөшсө биздин консул менен биз жолду ачып беребиз, бизге проблема эмес, силер кыйналдыңар деп казактын солдаттары уже боороп атат бизгечи. Начальник смендери чыгып айтты ошол жердечи. Биздин өкмөттүн иштебеген айын уже бардык иштебей атканын, эптей албай атканын бардык билип атат. Бирок ошончо да биз ошолор үчүн ушунча эл страдать этиш керекпи? Сын айтканда, комментарий жазганда баардыгын эле ар нерсе деп жазасың. Мына жерге келип 3 күн жашап көргүлөчү чет элде. Акчаң жок. Жашап көргүлө келип. Кыйналдым мына жерде келчи, чечпейсиңер маселелерди. Мына министрлер, МИД, өкмөт көтөрчү жергерди көтөрүп чечкиле дейм. Мына жерде адамдар болбой калды уже. Жок дегенде Солилецкийни чыгарып кеткиле, министрлер, Солилецкийни чыгарып кеткиле, калганын суранган жокпуз го силерден. Калганды акчалай жардам берип атыпсыңар, молодец. Солилецкийден чыгарып кеткиле бияктап. 40 күн болуп кетти элдерге. Акчаңардын кереги жок. Акчаны кичине акча берип туруп силер элди унутуп коет экенсиңер. Алда эле уже бул жерде экөөнү жөнөтөсүңөр, наглый келип алып туруп кичине тыйын берет да. Жарым берип туруп, барып алып туруп, ал жактан тыйраңдатып туруп, кыйратып койгондой башкача сүйлөшөт экен. Информацияны МИД да ошо туура эмес информация берип атат. Ачып бергиле бизге, тыйыныңардын деле кереги жок. Арыз кылып болсок деле үйгө жетсек болду бизче. Коридор эле ачып бергиле бизге.
тыйыныңардын кереги жок. Койгозуңар, буякта кичине иштегиле. Тышкы иштер министрлиги иштебей атат вообще. Эч кандай кабар жок. Отставкага кетсин. Новосибирскийден алып чыгып кеттиңер, Москвадан алып кеттасыңар, Турциядан алып кеттасыңар. Эмнеге мына Соллецкийде 150 адам кайдыгер карап эле отура беребиз, бай караган текедей болуп. Элдер талаалап калышты уже. Сел саяк болуп калышты бул жердечи. Жерде не иштерсе сурабайбыз. Толку бизге коридор ачып бергиле болду. Силер ойлобогула, биз берде оорулар бар, кесе оорулар Кыргызстанда көбөйүп кетет деп. Бул жерде күнүнө врач 3-4 жолу текшерип барыбызды. Бүт барыбыз таптаза, соп-сонун, соо эле жүрөбүз. Уже оору болгондо ушу 30 күндүн арасында мына 40 күн болуп атат, өлүп калмак. Келип эле алып кетип, жакшынакай эле коридор сүйлөшүп эле, казактар айтып атат, келип эле правительстводан келип эле жолду келсин бирөө дейт. Биз ачып беребиз. Биз силерди кармаганга укугубуз дагы жок дейт. Биз силерди көрүп кайра боорубуз ачып атат дейт. Мен Казакстанга кайрылайлыбы эми? Бетиңер барбы? Бет же бар жогуң бүтүп калгансыңарбы түгөп? Шактар. Аркасында бир болуп калган. Жерде душмандын колуна алып кетсе эмне болмогул, а? Кандайсыңар менин кыргыз туугандарым, Москвада жаткан, карантинде жаткан кыргыз туугандарым? Кандайсыңар? Жатасыңарбы? Зерикпей? Зериксеп дагы эмне кылат элек? Мен силерге бир ушул бекер отурганда квартирада ырдай албайт экенсиң. Азыр кичине ишке чыктым эле. Кичине ырымды берек кылып коеюн бекер жаткандарга. Кымбатым өскөн жер мекеним, сен десең толгонуп кетемин. Апамдай алпештеп өстүргөн сүтүңдү мен актар бекенмин. Апамдай алпештеп өстүргөн сүтүңдү мен актар бекенмин. Толорун кырларын билесиң, көңүлгө күч кубат бересиң. Мен сенден алыстап жүрсөм да, көңүлдө ардайым элесиң. Мен сенден алыстап жүрсөм да, жүрөктө ардайым элесиң. Все, пока, кыргыздар, жакшы саулык. Ушул айдын 20-сында Алланын жазмышы экен, кыргыз казак журтчулугуна өмүр бою мадани тармакта төө көтөргүс кызматы зор болгон кырчындай улуубуз Элмирбектен 42 жаш курагында ажырап отурабыз. Жалпы кыргыз казак ыйладык. Айла жок. Мен Оштогу мамлекеттик юридикалык институттун гуманитардык жана табигый илимдер кафедрасында доценттин милдетин аткаруучу болуп иштейм. Аты жөнүм Алибаев Абдыганы. Ушул ырды Элмирбек инимдин рухуна арнап жаздым эле, окуп койсом. Топ жыйындарда ырдасаң, токтогулдан кембелең, топ булбул куштун ичинен торгой белең сен деген. Жеткирбеген акынга жең жок беле деңгээлиң, опосуз жалган жашоодо оолуя белең сен деген. Уур шүмшүк чоңдорго ууланып күйүп неттиң го, ичиңе толо сырларың ичкери алып кеттиң го. Кыргызыңды кылгырып сүйгөн бойдон кеттиң го, көөдөнүңө эл
tüygen boydan kettin o. Kırgızga kılım bir kelgen, kımbattı ulu terengden, jılmayuun ketpey yüzüngdön, jık tolgon sıykır belengsen. 40 kırına jetpesten, 40 yıldın az yaşadın, Kırgızına abirok, kılımdık iş jasadın. Atpay büt kırgız ıyladı, Kazakta jaşın tıybadı, Aylanıp gelgis elmirdep, Arbağın senin sıyladı. Estep jüret kılımdar, Kazak kırgız elmirdep, Bergenin Allah kayralat, Beyşin bulsun elmirbek. Sen tökkönдөй denge elde, Emi ırküler elge sonulbayt. Toktoğlakın aytkanday, Emi eneden sendey tuğulbayt. Toprağın torka, Karangı jayın jarık, Jayların jannattın törünün bolsun, ılayım Allah'ın buyrup, Elden ulu bolup, Eline tereŋen emgegin singirgen, Urmattu, kımbattu, Kaytalangı sağlamga bir gelgen, Elmirbek ilim, inim, hoş bol. Gitti mi kamera bırak. Kim söylüyor? Kamera gitti. Ne tarda söylüyoruz? Brata. Assalamu alaikum Kırgız elim. Prezidenti Soronbay Şaripovich jana deputatlar Mınake bugün aprel ayının 23'ü olmadan 14 aprel 14 Mars'tan beri turabız uşul yerde uşuncha el granitsanın açılışın kütүүnde. Eger uşul granitsаны aça turgan bolsoңор açılar, açpay turgan bolsoңор açılbayt деп эле ачыгын айткыла, ушунча элди үзүмүскер кылып бул жерде кармап отурбай. Сиздерден сураныч мына биз границага барып анча-мынча сүйлөшүп келип атабыз. Казакстан менен бир гана сүйлөшүп, ушул bir sutka, 2 sutka bizde ötkөргөнгө уруксат алып берсеңер эле булар өткөрөбүз деп бардыгы сүйлөшүп атышат, айтып атышат. Ошону бир жакшы карап бериңиздер, урматтуу министрлер, чиновниктер, сураныч силерден. Салам алейкумдер жигиттер. Жанагы жибериде эле го группагач. Ошол чын эле окшойт, чотто мына бу жерде үй жакка келсем мондай болуп пожар болуп атат да. Ойлагылам, может, действительно эле ушундай кылып нөт өрттөп салып атат. Монополияга каршы деп магазиндерди эч ким деле текшербей атат. Карантин убагында аябай эле кымбаттап кетти. Мына гречканын баасы азыр ошто 100 сом болуп атат. 100 сом. Буга чейин 40 сомдон эле сатып алып келатканбыз. Азыр эми 1 килограмм гречканы 100 сомго алабыз.